Жагымдуу чыгарма үчүн ыраазычылык билдиребиз дагы биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бизде Сонун шоу берүүсүнүн экинчи коногу дагы студиябызга келип калган учуру көпкө узатпай эле тааныштырууга даярбыз. Ал ырчы, аткаруучу, алып баруучу, шоумен негизи эле көп кырдуу таланттардын ээси, уюштуруучу Лутфила Бусурманкул уулу конокто. Кош келипсиз, кол чабалар менен тоздорубуз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Кутман кечиңиз менен көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Эл менен биринчи учурашып алыңыз келиңиз. Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен дал ушундай музыка телеканалы аркылуу Сонун шоу берүүсүндө жүз көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Амансыздарбы? Өзүңүз жакшы жүрөбүз буюрса, баардыгы жакшы. Шүгүр. Анан жаңы ырлар ошол менен биргеликте эле сизди ырдан дагы көбүрөөк акыркы убакта көп концерттерди уюштуруп жүргөнүңүздү көрүп атабыз. Анан ошол иш менен көбүрөөк алектенип кеттиңиз окшойт. Негизи чындыгында ооба туура айтып атасыз. Азыркы учурда ошол менин долбоорум бар, Жырмыктылар номер 1 деген теле долбоор. Ошонун арты менен дүйнөлүк ырчылар менен иштеп баштадык. Дүйнөлүк дегенибизде Орто Азияга белгилүү ырчылар менен иштеп баштадык. Ошол инсандардын концерттерин уюштуруп, ошол инсандардын жакында эле Ташкент жергесине бардык. Ал жакта Каракалпакстандын шаар Каракалпакстанда Баурбек Арапбаевдин концерти болду. Ал жерде биринчи жолу кыргыз тандын атынан чыгып ырдадым. Өзгөчө 25 000, 30 000 адам келсе, алар аз келди деп айтышат экен. Биз 2000ди толтура алып, "Ва, биздики VIP" деп ушинтебиз го. Анан көрүп мен көп нерседен биздин чыгармачылыгыбыз бир аз артта экенин байкадым да. Анан ошон үчүн ойгонуп, азыркы учурда ошол шоу бизнеске бир жаңылыктарды киргизүүнүн натыйжасында ушундай чет мамлекеттик ырчылар менен тыгыз байланышып, чет мамлекеттик продюсерлер менен тыгыз байланышып иш алып барып аткан учурум. Бирок өзүмдүн чыгармачылыгымды четте калтырбай, ошол эле учурда жаңы ырлардын үстүндө, анан дагы жакында ушул бир жаңы группа, балдардын группасын түзөбүз деген ниетибиз бар. Ошонун үстүндө дагы иштеп жаткан учурубуз. Ал группаны дагы алдыда сөз кылалы. Анан ага чейин ошо чет өлкөдөн ырчыларды алып келүүдө кандай келишимдер менен алып келип атасыз? Анан бир аз кыйынчылыктар жаралып аткан жокпу? Ошол тууралуу да айтып өтсөңүз. Албетте, баягы баштадыңбы качпа деген кыргызда жакшы сөз бар го. Чоң ийгилик жаратыш үчүн чоң курмандыкка чалынышың керек да. Ал эми бул мисал үчүн биз менен иштешип аткан ырчыларды, мисал үчүн бирөөсүн эле алып келиш үчүн абдан чоң гонорарлар экенин баардыгы билет. Биз андай ырчынан 10 алып келип атабыз да, бир долбоорубуздун эмесинде. Мына жакынкы күндөрү мына эртең Кудай буйруса 20-сы, 21-и Сүлүктүү жергесинде Хажы Нияз Кожобергеновдун достук концерти болот. Сүлүктүү менен Исфанада 20-сы, 21-и. Ошол Хажы Нияз Кожобергенов азыркы учурда Кыргызстандагы хит болуп жаткан ырларды жазган жаратман киши. Аны мисал үчүн көпчүлүгү казактар ырдады, казактар которуп ырдады. Мисал үчүн Гүлнарам деген ырын, бизден Медер ырдады, Бир кесе чай деген Арслан ырдады, Казакстандан Нурболот Абдуллин ырдады. Анан ким кайсы ыр хит болуп атса, биздин чыгармачыл чөйрөдөгүлөр баардыгы Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, баардыгы ошол кишинин чыгармачылыгына кызыгып калды да. Анан ошол кишинин өзүнү көрүү көбүрөөк талап болуп аткан үчүн мен алгач рет ушу чек арадагы элибизден кабар алуу максатында, эми ал жакты Сүлүктүү менен Лейле келин биз баатыр эл деп билебиз го илгертеден эле. Ошолорго биринчи позитивдүү маанай тартуулап, билет ценасын дагы арзан коюп баратабыз да, достук концертибизде. Анан ал жакта дагы Хажы Нияздын өзүнүн чоң гонорары бар. Келгенде мисал үчүн аларды тосуп алышыбыз керек, аларды ошондой сый урмат менен жөнөтүшүбүз керек. Анткени алар ошондой сый урматта жүргөн адамдар, бул жака келгенде Кыргызстандын атын биз булгап койбошубуз керек да. Анан экинчи маселе бул мисал үчүн ушул сыяктуу мен иштешип аткан ырчыларга биздин эстрада жанрында жүргөн адамдар, продюсер болуп жүргөндөр да байланышат экен. Бирок мен алар менен заранее мен сизди алып баргандан кийин, сиздин булагыңызды ачкандан кийин биздикилер жабышып баштайт. Силер деген мен менен иштешесиңер, мен силер менен эри шаркак иш алып барабыз деп келишим кылып алам. Анан көбүнчө ошол баягы кээ бир адамдардын иштери планга ашпай калат да.
Себеби мен мындан алдын дагы Улан Касыр камин алып келгенибизде дагы ошондой болгон. Ошол неменин үстүнөн иштеп, анан юристтер менен чогуу биргеликте кол койдуруп алабыз. Анан ошон үчүн биз алып келген ырчылар биз менен гана иштешет. Жакшы, бардыгы так туура келишимдин негизинде. Анан жогоруда дагы айтдыңыз, жакында топ түзөлүү деп жатабыз деп, кандай топ болот, Жалаң мырзалардан турган топ болот дедиңиз. Ошол тууралуу дагы бир аз айтып өтпөйсүзбү элге? Кыргызстандын ырчылары, кыргыз эстрадасынын ырчыларынын арасында азыр жаңылык жок болуп атат да. Анан мен карап көрсөм, биз ырдап чыгып атат экенбиз, антип атат экенбиз, бирок эмнегедир ушул группа жок. Анан группаны алып чыгуу максатым илгертиден эле болчу. Мен 2004-жылы ошо Лелимпик деген группа түзгөм. Ал группада ошо убагында көп эле жаштар эмгектенди. Ал учурда мен өзүм студентмин. Бирок ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты болот экен да. Анан ошол кыялдардын баардыгы орундалып жаткан учур. Анан баягы генерал болууну каалабаган солдат солдат эмес деген сөз бар го. Ошол нерселердин үстүнөн иштеп, анан азыркы учурда ошо бир жарып чыккан группа даярдайлык деп кастинг жарыялаганбыз. Балдардын группасынан азыркы учурда 2 бала алынды. Жалпы 38 бала катышты. 38дин ичинен ушул 2 бала алды. Биз дагы 2 бала издеп атабыз. Биздин группанын бул менин максатым кыргыз эстрадасын ошо Орто Азияга таанытууда. Мен мисалы үчүн ошол мен менен иштешкен ырчылардын концерттерине мен өзүм жалгыз барып ырдабай, ошол группа менен барсак, көпчүлүк чыкса, мындай кыргызча чыксак, арламенттер менен кыргызча калпактар менен чыксак, алар да башкача кабыл алышат да. Ошол нерсени издеп, ошонун үстүнөн иштеп аткан учурум. Анан аны менен эле тим болбостон ушул группаны бир башка буга чейинки чыккан группалардан өзгөчөрөөк болушун каалап атам. Себеби жандуу үн менен инструментте чогуу ойногон балдарды издеп атабыз. Ырдаган дагы аспапта дагы ойногон. Аспапта ойногон. 2 баланы таңдадык деп калдыңыз. Анан жаштары кандай болуш керек жана алдыдагы 2 дагы бир мырзаны кандай жол менен таңдайсыз? Мен азыркы учурда ошо бирөөсүнү баягы биздин баягы шоу бизнесте эми баягы бирөө эгер сен жакшы көргөн адамың болсо, аны менен саякатка чык дейт го. Биз гастролго алып чыгып келдик бир балабызды. Абдан мындай тарбиясы жакшы, ысык көлдүк өзүңүздөр таанып калдыңыздар, ушул Илгиз Каныбеков деген баягы секетимдеги деп туруп ырдайт го. Апшаганын түбүндө деген ошол инибизди алганбыз. Анын тарбиясы аябай жакшы экен. Ата энесинин тарбиясынанбы же өзүнөнбү мындай жумшабай турсаң эле өзү эле иш кылып жүрөр экен да. Колонкаларды түшүрүп аткан, шунурларды түшүрүп аткан, баннерди сүрүп аткан, машинаны алып токтотуп аткан. Өзү бир мындай эле эмени айтып койсом кыла берет экен. Анан мен буга чейинки мен менен иштешкен ушу белдүү ырчыларымды деле азыркыга чейин айдайм да, бол, анан тигини ал, тигини сал, муну сал, туфлиң кана, костюмуң кана депчи. Ал балада андай такыр жок экен. Кайра наоборот мени телефонуңузду алдыңызбы? Машинанын күлчү кана деп ушинтип калат да. Анан ошентип мурунку балдардан айырмасы ушул бул баланын башкача бир мындай өзүнө тың экенин байкадык да. Бул топтун аты дагы бул топтун аты азыркы учурда ушул Койло элек 2-3 варианттары бар, бирок биз коёр менен группа түзүлөрү менен аларга клип тартабыз. Анан ошондо биринчи силерден презентация кылабыз. Балдардын команданы дагы топтолгондо атайын келип кетебиз. Анан ошондо көрөсүздөр, мындай баягы кур сөз менен айтуунун кажети жок, бирок мен башка мамлекетке ошондой уровеньде баргым келип ойлондум да. Анткени мен кече өзүм жалгыз бардым, баары жалгызсың да. Баягы чыксаң артыңа 30-40 бичини койсоң деле ал жерде мисалы үчүн 4 адам чыгып туруп кол милтсе дагы мындай кылса дагы окшошо берет да, подтанцовка болупчу. Анан өзүң жулкулдасаң дагы жалгыз болот. Ошон үчүн группа менен барууну туура көрдүм да. Сонун жаңылык экен. Буйруса жакында урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз эстрадасында Жалаң мырзалардан турган жапжаңы топ куралат. Аны буйруса баардыгыбыз чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Анан мындай суроо болсун, балдарыңыз менен өзүңүздүн ырдап жүргөнүңүздү дагы көрүп калабыз, Индия ырларынанчы. Анан өзүңүздүн балдарыңыз дагы чыгармачылыкка жакын окшойт, Чыгармачылыкка жакын. Кийин келечекте ырдап чыгам дешип атабы?
чоң балам аябай жакын болчу да. Анан бир тойго барып калдык. Анан баламды бирөөлөр мындай эме ар дайыма акча кыстарып көнүп калган да. Анан келип эле өпкүлөй берсе баягы эми жакшы көрүп атат. Ошонон аябай эме болуп калыптыр да. Анан чоң балам ошентип эле өзүнөн өзү эле мен чыгармачылыктан кайттым деди. Ал жана Гүлжигит Калыковдун клибине тартылып, коробкаларды көтөрүп тартылып жүргөн балам. Сен азыр өлө хит болуп аткансың балам. Дегинсең да болбой койду. Анан кичинекей баламды алып бардым. Чоң алайга той болуп калды. Бир тууган агабыздын баласы үйлөнүп. Анан ошондо Темирлан ырдады эле. Кыстырдан 26 000 сом түштү да. Кыстырдан. Анан келип эсептеп туруп ата дейт, десем мен чыгармачылыкка кайттым дейт. Ал бала аш эле чыгармачылыкка тиешеси жок болчу башында элечи. Эмне болуп кайттыңыз десем, жо мен ырдайм дейт. Болуптур деп анан быйыл гастролдо ошо Темирланды алып жүрдүк. Анан чындап чыгармачылыкка абдан кызыгат. Андан кийинки кызым Аделя деген кызыбыз бар, 3 жашта. Ал кече ошо Темирлан экөөбүз тойлорго заказ алабыз да. Темирлан менен кирем, киргенде анан биз менен чогуу жүрүп бир тойго кирип алып микрофон талашып ыйлап мен ырдайм. Кайсы ырдайсың десең, 3 жашта да бака балчак ырдайм. Анан акыры алдап жана тамадага айтып, могу жерде эле ырдап койсун, микрофон берип тур десек, микрофонду өчүрүп коюпсуңар, жандыргыла деп. Анан ойлоп калдым, бул ушу кыз мени тартат окшойт деп ойлонуп калдым да. Анан өзгөчө мындай кыз бала атага жакын болот экен. Анан Темирлан менен ырдап атсам эле кысканып, мен сен менен ырдайм деп ушинтет да. Сен экөөсү, сен маяка чык, мен могу жерде туруп ырдайм деп ушинтип үйдө дагы диванга чыгып алып ушинтет. Анан чыгармачылыкты негизи кыйын жол. Балдарыңдын бирок баягы кесипти эмнени каалаган болсо ошону багытын бурганга аракет кылам да. Негизи эле андан кийин балдарыңыз чыгармачыл жааттан адам болом десе колдойт экенсиз, э? Ооба, албетте. Лутфила Бусурманкул үйдө кандай ата негизи? Мен аны үчүн тартипти бекем кармаган. Аны үчүн менин балдарымдан, үй бүлөмдөн сурасаңыз жакшы болот да. Мен мисалы үчүн билбейм да. Бирок мен чындыгында базарга дагы өзүм түшүп, продукт алып, бүт нерсесин камсыздап, анткени биз баягы мен азыркы учурда Орто Азия менен иштешип атканда мен көп кетип калам үйдөн. 15 күн Өзбекстанда болуп калам, 5 күн Казакстанда болуп калабыз. Айтор ошондойдо бүт нерсесин алып берип, анан кетем. Анан бирок мен балдарыма катуу тийбейм такыр. Бирок катуу тийбейм, менден өзүнөн өзү эле корко беришет да алар. Атанын сүрү, э? Ошо. Анан кечки апасы менен жүргөн үчүн апасы кыйкырып атса деле мындай маани бербей эле мындай да. Анан мен жөн эле сүйлөп койсом эле эметип калышат. Анан бирок негизи ата ушу баласына, кызына, кызынын баягы кызың бактысыз болуп калат дейт го, кызга акарат кылма деп коет. Ошон үчүн мен такыр эметпейм. Айткандарын алып бере берем. Акчам жок болсо дагы бирөөлөрдөн сурап болсо дагы баягы киргендечи. Уруша турган апасы дебейсизби? Ошентип мен жакшы көрүнүп алгам. Анан мындай немеден мен такыр жокмун. Уруша албайм. Анан баягындай урушуп койсом дагы өткөндө Темирланды урушуп койдум. Алайда бир ырды ырдап бер десем деп элдер суранып атат, тоого чыкканбыз да. Көнбөй коюп атпайбы? Анан жанагылар аябай мындай эме болду да. Анан жолдо келатып уруштум. Неге эл суранса ырдабайсың десем, мага жаккан жок эме тоодо ырдаган дейт да. Сен акчаны төлөп берип атат, тоодо, зоодо бүт жерде ырдашың керек деп мен айтып атам. Анан бирок кийин түшүндү. Анан мен жүрөгүм оорду, катуураак урушуп койдум да. Сен бул кылганың болбойт, сен мынтсең, мынтесиң, тигинтесиң деп. Анан кайра айттым, мен сага ишенип жүрсөм, сен деген мен элдин айтканын кылбай атсаң анда кандай болот, сен шарт кетишиң керек десем, анан ошонун ойлонуп калдым. Бирок мындай урушуп алып деле кайра чыдабай кетмей адатым бар да. Жумшак мүнөз. Бизде акыркы жолу деген рубрикабыз бар, урматтуу. Анан бул ар бир коногубузга беребиз. Акыркы жолу кандай кылгансыз, акыркы жолу деген суроолор кетет. Анан ал суроолорго сиз бат-баттан тез жооп беришиңиз керек, э? Даяр болсоңуз анда баштайлы. Акыркы жолу качан жаңыр жаздырдыңыз? Жакында эле. Тагыраак. 1 ай болду элек, Ата деген Ажинияз Кожобергеновдун ырын жаздыргам. Сонун акыркы жолу кайсыл китепти окудуңуз? Күн кармаган бала дегенди окугам. Ал бирок 3 жыл болду, андан бери китеп окуй элек. 3 жылдан бери китеп окуй элексизби? Окуп коюшубуз керек экен анда. Акыркы жолу эмне себептен катуу сүйүндүңүз? Акыркы жолу мен сүйүнгөнүм
ушул апамдын операциясы удачный болгондо сүйүнгөм. Эң чоң сүйүнүч. Акыркы жолу качан бирөөгө комплимент айттыңыз? Мен жаңы эле айттым. Группама бир бала келди деп айтпайм. Ошол сени биздин немедегилер мактады, сен калдың бизде деп. Азаматсыз. Акыркы жолу качан велосипед тептиңиз? Тебе электим. Көптөн бери. Көп болду. Абу экеникин тепкен, бирок алда урдат ийип турган. Акыркы жолу качан бирөө менен айтыша кеткен учуруңуз болду? Боло элек азырынча. Мурун болгон, бирок Көптөн бери болду. Көптөн бери боло элек. Балдарыңызга акыркы жолу качан жомок айтып бердиңиз эле же окуп бердиңиз эле? Кече жакында эле кызыма өзүмдүн фантазиямдан жомок окуп берем. Жомок окуп, карышкырлар келип деп чыкалып элечи. Авторскийлерди. Эң акыркы жолу чыккан тоюңуздан канча гонорар алдыңыз? Кече ырдадым 15 000 сом алдым. Сонун. Акыркы жолу качан калп айтып койдуңуз? Акыркы жолу бүгүн бир тойго калп айттым. Эме бара албайм деп. Себеби мен аны Кара Балтада экен, мен буякта экен деп алып алыптырмын. Анан калп айтканга туура келди. Буяктагы тойлорду эмете албай калгандыктан. Эмне деп калп айтып коюңуз ошондо? Айттым. Мен сиздерди Бишкекте экен деп, мен чындап Бишкекте экен дегем, алар болсом Кара Балтада деп жазылып туруптур WhatsApp'та. Ошондой болуп калды. Кара Балтадагы той элери көрүп аткан болсоңуздар ушундай деп койбойбу? Кара Балтасында болуп тур. Акыркы жолу качан карызга акча сурадыңыз бирөөдөн? Кече сурадым. Себеби жанагы менин Азамат деген досум бар, Лейлекте, Баткенде, Сүлүктүдө. Ошодон сурадым. Себеби Ажинияздын билетине акча жетпей калды да. Анан айттым, которуп тургун срочно канча деди эле 40 000 десем, 40 000 эмес 30 000 которуптур. Ошону сурадым. Жана акыркы суроо болсун, акыркы жолу жубайыңызга качан гүл берек кылдыңыз? Гүл бере элекмин, бирок кече ошо Өзбекстандан өзгөчө нандарды алып келдим, мындай эмеден жазылганчы. Гүлдүн ордуна. Гүлгө окшогон нандарды алып келдим. Ортосунда гүлдүн сүрөтү бар. Азаматсыз. Ыраазычылык билдиребиз, биздин убактыбыз дагы акырын-акырындан бүтүп аткан экен да. Келиңиз, анан сизди сахнага узат электин алдында эркин микрофон суналып, элибизге каалоот дегиңизден арнап туруп, анан сонун ырды аткарып бериңиз. Албетте, урматтуу кыргыз элим, өнөр баккан кыргыз журту, ар бирибиз ушул сиздердин батаңыздар менен, сиздердин жакшылыктарыңыздарда кызмат кылып жүрөбүз. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кыргыз элимде ар дайыма жакшылык болсун, той болсо эле калганы биздин ырыбыз чыга берет. Силер чакырганыңыздар үчүн, сиздер бизди колдогонуңуздар үчүн биздин ишибиз жалга жылып атат. Анан ушул эфирден пайдаланып, эртең 20-21 Сүлүктүү жана Лейлек жергесиндеги, Разаков жергесиндеги өтүүчү концертибизге баткендик туугандарыбызды чакырып өтөбүз. Өзгөчө концерт болот Ташкентке жана ошондой эле Ысык көлгө жолдомо ойнотуп атабыз. Ошо Ажинияз Кожобергенов, Сайкал жана Хадича менен биргеликте чоң концертти сиздерге сунуштаганга даярбыз. Сонун, буюрса концертиңиздерди ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар, өзүңүздөр ойлогондон дагы жогорку деңгээлде өтсүн дейли. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса жаңы клиптер, жаңы ырлар менен эле келип, кийинки коноктор топ менен келиңиз, Кудайым буйрса. Анан бул ырдын тарыхына кайрылып коеюн. Ушул ырды атайын Туршоосун кесип биринчи жолу эфирден ырдап атабыз. Бул ырдын ата деп аталат. Атал деген ырларды укканыңыздарда бардыгы эле жайыр го. Бул меники быстырыйрат. Ожо Ажинияздын калемине таандык сөзү ону. Бирок азыркы учурда Өзбекстанда жама прасул ырдап жүрөт. Сахнага узаталы. Сонун болот, урматтуу көрүүчүлөр. Лутфулла Сырмакуловунан ар бириңиздер үчүн сонун чыгарма жаңырсын. Ал ар бир биздин сүйүктүү асказо атакелерибизге арналган сонун музыкалык чыгарма болсун. Экранга жакыныраак келиңиздер.
турат экен. Аталар өз баласына жол көрсөтүп турат экен. Ак батасын алып турсаң, ишиң алга чылат экен. Ата, сиз менин канатымсыз, канатымсыз, канатымсыз ата. Жашоодо мен ишенген адамымсыз, адамымсыз ато. Жалгызым ата. Сиз менин канатымсыз, канатымсыз, канатымсыз ато. Мен сиздей болгум келет, сизге окшоп жүргүм келет ата. Жалгызым ата. Колчалар болсун, Нарбир Атаке үчүн жаңырган Лутфила Бусурманкулунун аткаруусунда ата чыгармасы болду. Дал ушундай сонун ноталарда бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ал эми 1 саат кызматыңыздарда болгон мен Алиман Эсенкалык. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат аман туруңуздар дейли. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми сонун шоу берүүсү ушул менен жума күнү жаңы клиптердин презентациясы менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.